Хайт мырза, мына сиз Баткенде көп жылдардан бери эл менен иштешип келе жатасыз да. Эгер биз ошол инвесторлорду алсак, жана жергиликтүү калкты алсак, ошол конфликттерге көз чаптырсак, маселе эмнеде болуп атат, негизги маселе? Албетте, бул Баткен областындагы түзүлгөн абал, бул Кыргызстан боюнча деле айтса боло берет. Биздин областтагы жер астында кен байлыктарды иштетүү боюнча ошолор жергиликтүү калк менен болгон мамилелердин, чыр-чатактардын иликтеп көргөндө, менин оюмча биринчи бизде нормативдик документтерибиз жакшы иштелген. Таяна турган, ошону менен иштей турган. Эл менен инвестордун ортосунда мамилелер такталган эмес. Мисалы үчүн биздин өкүлчүлүккө акыйкатчынын намына Майдан айылдык кеңешинин депутаттары кайрылышты. Барып иликтеп көргөндө чынында эле биринчиден эл эмнеге нааразы? Эл сырттан келип эле бир компания бир күн техникасын алып келип, экинчи күнү адамдарын алып келип эле бир жумуштарды аткарып атат. Ал жерде түбөлүктүү жашаган эл ага нааразы, себеби ата бабасы жашаган жер деп алар ыйык сезишет. Бул биринчи тарабы. Экинчи тарабы, ошол келген инвесторлор биздин мамлекетте кабыл алынган мыйзамдарды так аткарбай атат. Алар дагы эле ошол сурамжылап, жана депутаттардын пикири боюнча бул жерде лицензияны эле Бишкектен бир коррупциялык жол менен алып эле, кандай бир адамдар менен, чечүүчү адамдар менен мамиле түзбөй эле алып иштетип, жергиликтүү эл менен эсептешпеген учурлар болуп, анан элдин нааразылык чыгып атат, Рахмат сизге. Ачылбек мырза, ушул жерде айтылып атпайбы? Инвесторлор келет, копол түрдө элечи түшүндүрүү иштери жүрбөй жатабы? Мисалы үчүн сиздин бөлүмүңүз, сиз жетектеген бөлүм инвесторлор менен иштешет да, алар келип, ошол элде бир нааразылык пайда болсо, же түшүнбөй атса, же бир суроолор пайда болсо, кимдир бирөө түшүндүрөбү ошол маселелерди? Азыркы күндө мурда кандай бир себептерден ушул Майдан, Апрельский кен байымы иштетүүчү месторожденияларга сертификат, лицензиялар берилген, алар эл менен макулдашпай туруп берип койгон. Ошонун кесепетинен ушул уруш, жаңжалдар чыгып, тополоңдор чыгып, канчалаган митингдер болду. Азыркы күндө бардыгы эле ким кайсы айыл округу өзүндөгү аныкталган кен байлыгын иштете турган болсо, биринчи элге коюп, элден кийин айылдык кеңешке коюп, айылдык кеңештин сессиясы да каралып туруп, анан районго, областка берилип атат. Биз эми негизи ушуну жоюу максатында биринчи ошол кайсы эле кен байлык болбосун, кайсы эле жерде кен байлыкты иштетүүдүн биринчи алдын инвесторго биз талап кыла турган долбоорлорду жазып атабыз. Ошол долбоорлорду жазаардан мурун ошол жергиликтүү эл менен иштешебиз деп атпайсызбы? Алар барып сүйлөшөсүздөрбү? Кандай жүрөт? Макулдашып, айыл округтар менен, өкмөттөр айыл менен макулдашып, эл качан гана өзүнүн немесин бергенден кийин, макулдугун, анан биз аны донорлорго сунуштаганга аракет кылабыз. Азыр бардык область боюнча бардык жерлерде ушундай биздин өнүгүү программасы 2017-жылга чейинки жазылган. Ошондо ушундай такталган элдин макулдугу бар гана долбоорлор киргизгенбиз. Жөн эл нааразы болгон башка долбоорлор ал жерге келген жок. Себеби 17-жылга чейин стратегияда биз келген инвесторго биздин бул жерде жаңы айтып кетти, Менделеевдин бардык таблица системасы да бар деп. Химиялык элементтер жана башка нерселер бизде бар, Баткен областында. Ошону иштетүүгө алдын ала шарт түзүп, азыр эмне кылып атабыз. Эми келечекте да 35-жылга мастер план иштелген. Мында жерде дагы Дара зонасында, Сок дарыясынын боюнда бизде тамтаа иштетилбеген көптөгөн кен байлыктар бар да. Ошону дагы азыр эмне кылып атабыз? Биринчи ошол жерге азыр ГЭС куруш үчүн дагы ошол жергиликтүү элден уруксат алып, канча жылдан бери биз көп болду, 6-7 жылдан бери ошол жерде изилдеп, элге түшүндүрүп, элдер азыр эмне кылып, эгерде сос пакет канча бересиңер, бизге да шарт түзүп бергиле деп, эл дагы акылдуу болуп калды азыр. Биринчи сос пакетин сурайт.
сурайт. Канча бизге соцпакет түшөт, бизге кандай социалдык объект. Кээде адамдар менен сүйлөшө келсең, жергиликтүү калк менен алар экологдор сымал эле сүйлөшөт да, эксперт сымал эле ойлору бар да. Хайыт мырза, сиз айтып атпайсызбы? Элди укпай жатышат, инвесторлор келип жатат. Бирок ошол эле мезгилде биз акыркы убакта көрүп жатабыз да, бир мындай лидерлер деп койсок болот, тырмакчанын ичиненчи. Анан алар бирөөнү угабы же болбосо мындай козутуп коебу, ошондой учурлар дагы жок эмес да. Ал кимдин кызыкчылыгы болуп жатат ошол жердечи? Мисалы үчүн митингге чыккандачы. Элдин нааразычылыгы пайда болгону, мен бир нерсени айтып койгум келип атат. Биздин кен байлыктар жөнүндө мыйзамда инвесторго тоскоолдуксуз ыңгайлуу шарт түзүп берилет деп жазылган. Анан дагы бир несинде турат, ошол лицензиясы бар компанияга бир айдын ичинде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы, мамлекеттик орган макулдук бериш керек. Ал иш жүзүндө жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы айылдык кеңештин сессиясында каралыш керек. Элдин катышуусу менен. Ошол жерде макулдук бериш керек. Ошол жерде жанагындай талаптар коюлуш керек. Эгер ошол жергиликтүү бийлик карабаса, бир айдан кийин ал жана тоскоолдуксуз күчүнө кирет деп койгон. Ал жергиликтүү бийлик каалайбы каалабайбы, бир айдын ичинде макулдук бериш керек деген. Бул менин оюмча туура эмес норма. Алардын ооба экологиясы ошол эле Шамбисай кени боюнча алып карай турган болсок, элдин нааразычылыгынын натыйжасында межведомственный комиссия түзүлгөн, мамлекет өкмөт тарабынан. Ошол комиссиянын корутундусунда жазылып турат. Бул месторождение же ошол кен байлык компания иштете турган жер, ошол Исфайрам суусу чогула турган бассейн деп коет экен, ошол бассейндин аймагында жайгашкан. Эгер аны азыркы открытый ачык эмес жолу менен иштете турган болсо, ал чоң зыян келтирет. Анализдер көрсөтүп атат, нормадан 2-3 эсе ашыкча жана зыяндуу заттар бар. Ошол эле мезгилде ал ошол жанагы межведомственный комиссиянын корутундусуну бир дагы мамлекеттик орган жетекчиликке алуу оңдогон эмес. Албетте эл нааразы болуп, жыйынтыгында убактылуу ошол компания токтоп турат. Бүгүнкү күнгө чейин ал маселе чечиле элек.